Саламатсыздарбы. Эмесе Геошунду программасы. Бүгүндөн тартып Бишкек, Ош жана Жалалабад шаарларында, андан тышкары Ноокат, Кара Суу жана Сузак райондорунда өзгөчө абал тартиби киргизилди жана коменданттык убакыт кечки 8-ден эртең мененки саат 7-ге чейин уланат. Мындай чара жекшемби күнү өзгөчө кырдаал киргизилгенден кийин жалпы абал жакшырбагандыктан көрүлүүдө. Мы хотим ограничить передвижение. Биз облустар менен айлык штаттар ортосундагы жарандардын катнашын кыскарталы деп жатабыз. Анткени аны менен вирустун жайылышы дагы кыскарат. Өзүңөр жакшы билесиңер, мындан бир нече күн мурда өзгөчө кырдаал киргизилгенде биздин адамдар турмушун чектебей мурдагыдай эле чогулуп бири-бирине кадимкидей эле конокко барып, башка жарандарга коркунуч жаратты. Собираться, ходить друг к другу в гости, тем самым подвергать опасности других наших граждан. Бийлик тарабынан кабыл алынган чечимдер же айтылып жаткан сунуштарды аткарбоо адаты кыргыз коомунда өтө эле кеңири тараган. Акыркы жылдары болсо маданият талкаланып, билим деңгээли төмөн түшкөндүктөн ого бетер күчөгөн. Анын үстүнө белгилүү адамдардын мыйзам эрежелерди көзүнө илбеген мисалы үстөккө босток болгон. Мурдагы президенттин тергөөчүнүн чакыруусу менен ага барбай койгонун эле эстесе болот. Коомдогу түшүнүү сезими менен эстүүлүк канчалык жокко эсе экенин, тиги же бул аймакта улам жаңы адам фейк маалыматтарды таратканы эле көрсөтөт. Аны менен андай адамдар же өзүнө, же башка бирөөгө эч пайда алып келбейт. Тек гана жөн эле кызык, ашып кетсе аты чыгат. Бирок андай аракеттин кесепети кандай болорун алар ойлобойт. Бир кезде эл башкаргандар эстүү болбой жатканда, башкалардан эстүүлүктү күтүү кыйын. Сыртта жашаган кыргыз жарандары алдыганча эстүү болуп чыкты. Мисалга, Америкада кыргыз диаспорасы арасында кыргыз врачтарына жардам көрсөтүү максатында каражат чогултула баштады. Кыргызстанда дагы атайын эсеп ачылып, ага каражат салынууда, бирок элге жардам берем дегендер көп эмес. Анткени элдин бийликке болгон ишеними өтө төмөн жана ал дагы мурдагы жылдардын калдыгы. Пандемия учурунда карапайым эл эмне кылыш керек экенин кечээ күнү белгилүү орус журналисти Андрей Малаховдун суроосуна Москвадагы Склифосовский атындагы институттун директору Сергей Петриков кескин жооп берди. А вот какой совет вы даете своим близким, родным в связи со всей этой эпидемией? Сидеть дома. Бирок кээ бир мамлекеттер коронавирустун тарашына каршы кантип күрөшүү керек экенин көрсөтүп жатат. Декабрда вирус тууралуу биринчи эле кабар пайда болгондо Тайвандын бийлиги Ухандан учуп келген ар бир адамдын дене табын чиней баштаган. 5-январдан тартып алар Кытайдан акыркы 2 аптада келгендин баарынын ден соолугун текшерүүгө кирген. 20-январдан тартып журналисттер үчүн күнүгө брифинг өткөрүп, күн сайын 14 миллион маска тиге баштаган. Сингапурдун бийлиги февралда атайын чечим кабыл алып, ар бир мамлекеттик мекеме же компанияга кирген адамдын аты жөнү менен телефонун жазып ала баштаган. Кийин инфекция тараганда алар дароо табылган. Сингапурдун илимпоздору болсо бир нече күндүн ичинде атайын тесттерди ойлоп тапкандыктан шаарга учуп келген адамдарды алар карантинде отурганча кимиси оорулуу, кимиси таза экенин 3 сааттын ичинде аныктоо мүмкүн болгон. Сингапурда жашагандар бийлигине ишенет. Ошондуктан алардын айтканын күмөн санабастан толук аткарат. Гонконгдун бийлиги болсо ар бир жаранга 1300 америкалык долларга тете каражат таратып берген. Антисептик жана маска сатып алып, аларды такай алмаштырып тургула деп. Ар бир аптекага маскалар күнүнө бир нече жолу жеткирилип турат. Ар бир дүкөнгө кирген ар бир адамдын дене табы сөзсүз ченелет. Кыргызстанда андай шарт түзүү кыйын, бирок андан да жаманы эстүүлүк менен жоопкерчиликтин жетишсиздиги жана бийликке ишенбөө. Бирок бир жакшы нерсе той топурлардын токтотулганы. Буга чейин биз той эпидемиясын кантип тыюуну билбей жүргөнбүз. Аптекалардын көп экенинде жакшы болду. Бийлик болсо донор уюмдарга кайрылып жардам сурады. Буга чейин болсо айрымдар донорлорду сөгүп, чет мамлекеттин агенттери тууралуу мыйзам долбоорунда өткөрүүгө аракеттенген. Мүмкүн эми жардам бергендер жаман көрүү адаты жоголор. Ошондо саламатта калыңыздар.